Уважаемые гости, для открытия нашего конгресса приветственное слово предоставляется проректору Международного университета Ататюрк-Алато, кандидату педагогических наук, председателю Организационного комитета Международного конгресса «Перспективы развития стран Центральной Азии в 21 веке» господину Алмазбеку Бейшеналиеву. Hurmatlı akademik profesör Hoca Ilim Pozdor, hurmatlı elçiler, diplomatlar jana bizdin okutuşlarыбыз, sүйүктүү студенттер жана жалпы коноктор. Эл аралык Ататүрк-Алато университети тарабынан уюштурулуп жаткан 21-жылында Орто Азиянын өнүгүү перспективалары аттуу эл аралык конгресске кош келиңиздер. Ачылышына 20 жыл болгондугуна карабастан эл аралык Ататүрк-Алато университети өлкөбүздө жана региондо илимий иштерге активдүү катышууга өз аракеттерин кылып келет. Бул конгрессти өткөрүү инициативасы белгилүү окумуштуу кесиптешибиз Рахат Ачыловадан чыккан. Алгач тема Орто Азия цивилизациянын бешиги деп аталып, азыр 21-жылында Орто Азиянын өнүгүү перспективалары деген аталышка айланды. Бул теманы бекеринен тандаган жерибиз жок. Орто Азия өзүнүн тарыхы, маданияты менен дүйнөдө өз орду болгон регион. Тарыхын карасак, 1000 жыл мурун бул аймак алтын доорун жашаган гүлдөгөн цивилизациянын борбору болгон. Улуу окумуштуу Фредерик Стардын дүйнөгө таанымал Golden Age of Central Asia аттуу китебинде Орто Азия 1000-чы жылдары дүйнөнүн борбору экендиги айтылат. Демек, ачылбаган сындыкта бычылбаган кундуз бар демекчи. Кыргыз макалындагыдай бул чөлкөмдө чоң потенциал жатат. Алыска туугандан жакынкы кошуна артык дейт. Жакшы кошуна адамга кандай маанилүү болсо, өлкөлөр арасында да кошуналык мамилелер өтө маанилүү экендиги талашсыз. Улуу ойчул Калыгул Байуулу айтмакчы, ырыс алды ынтымак, ынтымагың жок болсо, алдыңдан таяр алтын так. Эгер биз алтын доордо кайрадан жашагыбыз келсе, анда коңшулаш мамлекеттер менен бирге кызыкчылыкты көздөп, ынтымакта болушубуз абзел. Орто Азия элдеринин анализдеп карасак, бирдей аң сезим, ой толгоо менен журулушкандыгын көрүүгө болот. Колк мүнөзүбүз, динибиз, тилибиздин окшоштугу биздин орток кызыкчылыктарыбыздын түзүлүшүнө толук шарт түзөт. Дүйнөлүк цивилизацияга борбор болуп келген бул чөлкөм, демек тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсүз эле өнүгүү прогрессине түшүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Бул үчүн адамды адам болгондугу үчүн сыйлоо, эмпатия, диалог сыяктуу адамдык баалуулуктар жетиштүү. Университеттер, билим берүү борборлору, саясий эркке түздөн-түз кийлигишпесек дагы, олуттуу идеяларды берүү менен биз илимий чөйрөдө өнүгүүгө өз салымыбызды кошо алабыз деген ишеничтемин. Дал ушул маселеге байланыштуу биз 3 күндүк эл аралык конгресстин темасын 3 өңүттөн талкуулоону чечтик. Булар биринчиси экономикалык, экинчиси саясий, үчүнчүсү социалдык, философиялык жактан. Бул конгрессти өткөрүүгө шарт түзгөн алгач эл аралык Ататүрк-Алато университетинин жалпы жамаатына, конгресстин организация комитетине, комитеттин төрагасы катары ыраазычылык билдиремин. Бул идеяны эң алгачкы колдогон урматтуу спонсорлорубузга рахмат айтуу менен иштерине ийгилик каалайм. Алатоонун койнунан чыккан бул үнгө кулак берип жаткан сиз урматтуу Илим Поздорго, алыс жол жүрүп келген конокторго терең ыраазычылык билдиремин. Эл аралык Ататүрк-Алато университетинин жана конгресстин уюштуруу комитетинин атынан конгрессти ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Professors and scientists, dear diplomats and our teachers, fellow students and our distinguished guests. Welcome to the International Congress named The Perspectives of Development of Central Asia in 21st Century. In spite of the fact of our university has been set only 20 years ago, International Atataürk-Alато University is taking active part in all possible scientific research works in the region and republic. The idea of convening this Congress was foregrounded by Rahat Achilova, our prominent scientist and compatriot. It was first named as Central Asia Cradle of Civilizations, but later the name was changed as the Perspectives of Development of Central Asia in 21st Century. Dear guests, the name was not chosen by mistake, by occasion. Central Asia is a region with its own history, culture, and status in the world. According to history, 1,000 years ago, this region was the center of our flourishing culture. As Mr. Frederick Starr's famous book highlights that 1,000 years ago, Central Asia was the center capital of the world.
It means tremendous treasures can be found in the trunk. As Kyrgyz proverb says, better close neighbor than forest relative. It testifies once more the importance of the good neighboring relations between the countries. Prominent thinker Khalil Bayulu says, unity is a symbol of friendship. If there is no unity, you may lose your throne. It's better to strengthen friendship with neighboring countries if you want to live in golden age again. We analyze the Central Asian roots. We see that the same feelings, the same intentions are mingled. Our characters, religion, and language are similar, which give the possibilities to create the mutual interest. It provides great possibility to create progressive development. For this idea, without the interference of other force, for this idea which once was capital of the world, for it to respect each other, to create empathic dialogues between the people are enough for the society. Universities, educational establishments cannot be involved directly to the policy making. Nevertheless, I believe that we can contribute with our solid ideas to promote in the field of science. Therefore, we decided to discuss three main directions the following games in 3 days' work of our International Congress. First, economy, second, policy, third, philosophy and social. As a chairman, I express my gratitude to the staff of International Atatürk Alato University, organization board, and creating good conditions of the Congress. And I thank our honorable sponsors for profound support, and I wish success to them. I express my deep gratitude to respect science to the guests who came from far distance to see our home in the embrace of Alato. Let me open our Congress on behalf of International Atatürk Alato University and Organization Committee. Thank you.